отсюда потянуло. Мектептен чыккан Нуриза Алыбаева дайынсыз жоголду. Шу облусунун Кара-Балта шаарындагы 14 жаштагы Нуриза Алыбаеваны издеп жатышат. 2024 жылдын 24 сентябрында 2009 жылы туулган Нуриза Алыбаева 9 класстын окуучусу. Сабактан кийин мектептен чыгып кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Акыркы учурда аны калаанын Луговая, Крупская көчөлөрүнүн кесилишинен көрүшкөн. Кыздын уюлдук телефону жок. Бою 160 см, бетинде мени бар. Мектеп формасын кийген. Аны көргөн билгендер 102 же 0555 344 301 номерлары аркылуу кабарлашса болот. Маалымат булагы Сереп Медиа. Өзбекстанда аял 13 жаштагы кызын үйгө алмаштырууга аракет кылды. Самаркандда 13 жаштагы кызын $25,000 үйгө алмаштырууга аракет кылган аял кармалды. Замон басылмасы жазган маалыматка караганда 41 жаштагы аял Кашкадариядан Самаркандда иштөө үчүн келген. Аялдын айтымында учурда үй-бүлөнүн өз үйү жок болуп, бирөө ага 3 баласынын бирөөсү үчүн үй алып берерин айтып сунуш киргизген. Аял макул болуп, ортончу кызын алмаштырган. Акчаны алган аял ийгиликтүү ишин белгилөө үчүн ресторанга барган. Ал жерден укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалган. Белгилегендей, аял мурда да соттолгон. Балдар мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кокосунан жулуп кетишкен. Акталада бир нече майда жандык жана канаттуулар белгисиз жырткычка жем болду. Нарын облусундагы Актал районунун Тоголок молду айыл аймагына караштуу Актал айылында бир нече кой жана козуну белгисиз жырткычтар жеп кеткен. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Аталган айылдын башчысы Дастан Иманбековдун айтымында бул окуя 22 сентябрга караган түнү болгон. Эки башка короодон жалпы 8 майда жандыкты, кой козу жана дагы бир короодон 4 баш койдун кокосун жулуп өлтүрүп кетиптир. Буга чейин дагы бир нече жарандардын короолорунан койлорун, ошондой эле ондогон адамдардын жүздөгөн, тоогун, үндүгүн белгисиз жырткычтар талап өлтүргөн. Үй жаныбарларына эмне тарабынан кол салынып жатканы али белгисиз болуп жаткан. Анан атайын айыл жаштары аңдып жүрүп жолбун иттердин койлорго тиш салганы байкалган. Буга байланыштуу айыл өкмөт тарабынан атайын жолбун иттерди атуу боюнча буйрук чыгарылган. Жергиликтүү мергенчилер жана жаштар тарабынан ыкчам топ түзүлүп, 34 баш ит атылып жок кылынды. Учурда айылдагы абал тынч, айыл эли бул чуулгандуу окуялар ушуну менен тынчыйт деген ишенимде болушууда. Маалымат булагы Турмуш. Балдарды мыйзамсыз багып алып сатууга шектелген кылмыштуу уюм аныкталды. Чет өлкөлүк жарандардан жана кыргыз жарандарынын туруктуу трансулуттук кылмыштуу уюмдун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан кылмыш жаза кодекстин 166-беренеси адам сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жашы жете элек балдарды мыйзамсыз асыроого жана андан ары сатуу максатында аларды Кыргызстандын четинен тышкары алып чыгуу боюнча Кыргызстандын жана чет өлкөнүн жарандарынан турган туруктуу трансулуттук кылмыш уюмунун ишмердигине бөгөт коюлду. Аталган кылмыштуу уюм 2022 жылдан бүгүнкү күнгө чейин ар кандай айла амалдардын, баракорчулуктун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу жолу аркылуу социалдык жактан аярлуу үй-бүлөлөргө, кыргыз жарандарынын балдарына толук камкордук көрүү укугун алганы аныкталган. Жүргүзүлгөн атайын тергөө ыкчам иш-аракеттеринин жана тинтүү иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча 20 сентябрда тиешеси бар адамдар кармалып УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Эсепкөлдө уну алууну каалаган жарандар алданып калышты.
интернеттеги жарнама аркылуу алдаган алдамчылыкка шектүү кармалды. Бул тууралуу Сколковоевден билдиришти. Үстүбүздөгү жылдын 10-июнунда Каракол Шейпи Каракол шаарынын 1993-жылы туулган тургунунун арыз менен кайрылган. Ал арызында 9-iyul күнү жарнамалык тиркемеси аркылуу Passat үлгүсүндөгү унаа сатылганы тууралуу жарыя тапканын билдирген. Сатуучу унааны 120 000 сомго сатуу кепилдик берген. Алдын ала 100 000 сомду которуу керектигин айткан. Акча которгондон кийин сатуучу телефонду өчүрүп жоголуп кеткендиги билдирген. Ушундай эле арыз менен 2-сентябрь күнү Ак Суу районунун 1996-жылы туулган тургуну кайрылган. Ал арызында 28-август күнү Вента үлгүсүндөгү унаанын сатуучусу менен WhatsApp тиркемеси аркылуу видео чалуу менен байланышып 27 000 сомго алданганын билдирген. Кылмышка шектүү катары 1999-жылы туулган Токмок шаарынын тургуну кармалган. Тергөө учурунда шектүүнүн Каракол шаарынын аймагында башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныкталып, учурда дагы башка кылмыштарга тиешеси бар экендиги